көптөгөн директор школдор кайрылып атат. Алтын тамганы, мисалы үчүн сизге ошо кандай карайсыз? Алтын тамга чыкпай калган мектептер болсо деп азыр сиздин жарлыгыңызбы, мен түшүнгөн жокмун, же губернатордун жарлыгыбы, же акимдердин жарлыгыбы, бир мектептен алтын тамга чыкпай калса, анда ал директор школдун, кызмат ордун жылдын аягында районо карасын деген жарлыктар чыгыптыр да. Эми берде алтын тамганын үстүндө ошол баланы чыгаралы деп директор школдор ошонун үстүндө иш алып барат. Директор школдордун ага деле жетиштүү, ошону чыгарсак дегендин үстүндө иштешет. Жетиштүү дагы башка иштери бар. Анан алтын тамга ошол мектептен чыкпай калса, анын максат ордун карап, ошону жумуштан алышты сиз кандай деп ойлойсуз? Бул билим берүү системасында иштеп жаткан директорлорго дискриминация, басмырлоо жаса деп ойлойм. Анткени биз жакын арада алтын тамганы алып салабыз. Ал эчтекеди бербейт. Ал эчтекеге өтүүгө дагы жеңилдик бербейт. Кызыл аттестат гана калат, анан жалпы республикалык тестилөө калат. Болду ошол. Ал эми ооруту көрсөтпөсөң жана алтын тамга бербесең деген губернаторлордун баягы ушундай бир көрсөтмөлөрү бар экен, кызматтан кетесиң деген. Бул аша чабуу. Эмне үчүн ооруту бул кабыл алынган өзүнүн жобосунда айтып турат. Бул коррупцияга каршы жогорку окуу жайга өтүүнү тастыктай турган бул тапшыруу деп атат. Ал жерде эч кандай билим сапатын аныктабайт. Себеби бул эркин, көп балдар оорутуга барбайт. Экинчиден, акыркы маалыматтар боюнча ортодон жыйынтык албаган мектептин рейтинги өтө төмөн түшөт деп мектеп мугалимдери, директорлору начар окуган балдар таптакыр киргизбей атат. Бул экинчи дискриминацияга алып келип жатат. Ошондуктан мен ошол губернатор, акимдерден сурайт элем. Эмне жасадың? Ошол повышение квалификация деп коет, ортого даярдоо үчүн кандай шарттар түзүп бердиңиз мектепке? Канчалык бюджетти шартты түздүңүз? Канчалык лабораторияны түздүңүз? Канчалык деңгээлде алтын сертификат алыш үчүн мугалимдерге толук шартты түзүп бердиңиз? Мазмундук иш бул билим берүү министрлигинин иши. Ал эми бизде жылда өтүп турат, баланын жетишкендигин баалоо деп, ошондой эле эл аралык рейтинг быйыл пизадан өтөбүз. НООДу жана пиза ошонун натыйжасын караш керек. Ошондо толугу менен ата эненин катышуусу баардык факторлор аныктайт. Албетте бул туура эмес. Аны менен биз алтын тамга албаган айрым мектептер бар, башталгыч класстардын мектептери, аларды эмне кызматтан алып салабызбы? Бул басмырлоо болуп эсептелинет. Бул туура эмес. Мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Анткени ошол азыркы өзүңүз айтканды, мисалы үчүн мен дагы айтат элем. Ошол жерде акимдер, мисалы үчүн алтын тамга чыгара албаган директор школду жумуштан алынсын деген жарлыктарын чыгарып, ошону районго тапшырма берип атат. Ушундай кылып туруп жылдын аягында бизге бересиң деп. Мен да айтат элем да. Ошол жерден анда айыл өкмөт, акимдер ошол мектептен алтын тамга чыгар деп туруп, өздөрү да анда бир даярдасын, каражат бөлүп берсин. Ошол мугалимдерден да дагы повышенияга, окуганга каражат бөлүп берип, дагы окутуп келсин. Анан кийин барып туруп ошол жарлыкты чыгарса, мен анан барып баягы биз мынакей момундай кылып силерге шарттардын бардыгын тең түзүп берип атабыз. Жергиликтүү бийлик, аким тараптан баарынан. Анан силер деген ошонгон жеткиликтүү иш алып бара албай атасыңар деп туруп ошонун жыйынтыгын сураса болот эле деген сөзүмдү айткым келет. Ошон үчүн сиздин оюңузду билдик. Бирок сиз дагы ошол жагын сиз баягы билим берүү министрлиги катары көзөмөлгө алсаңыз болот. Ошону көзөмөлгө алып берсеңиз, анткени директор школдордун бардыгы ошонун үстүндө бизге баягы кайрылышып атат да. Ошону көзөмөлгө алып берсеңиз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Элдар мырза сизге берилет. Рахмат. Ногдур Шаршеевна, бизде билим берүү мыйзамында 16-берен